Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Ырчы Нурлан Насип YouTube каналына ал тууралуу жалган маалымат берген журналистти сотко берет. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Анда Ырчы YouTube каналындагы текстин сүрөтүн салып, астына ушундайды Кудайдан коркпой кантип жазышат. Ар ким жөнөтүп тынчсыңбы деп сурап жаткандар болуп атат. Ар бир нерсенин өзүнүн этикасы болот. Чектен чыкпагыла, сабатсыз YouTube'да отурган журналисттер. Сотко берем, капа болбогула, үй бүлөм жөнүндө дагы ар кандай акылга келбеген сөздөрдү жазып жүрүшөт. Көп учурда сабырдуулук менен карап келатам. Сабырдын дагы чеги болот. Мындан кийин капа болбогула деп жазган. Буга чейин YouTube каналдардын биринде Нурлан Насип аварияга учурап өлүм алдында жатат деген аталышта видео пайда болгон. Бирок ичинде Ырчыга тиешеси жок саясий мазмундагы видео болгон.